Кечээ 8 апрелде Оштогу балдардын инфекциялык ооруканасындагы дарыгерлер байланышка чыгып, бийликке кат жолдошкон. Анда алар бизге жала жабышпасын, ажы тойго эч ким барган эмес. Ажы тойго шылташпасын, бул жерде ичара вирус жугуу болгон деп катка 20 дарыгер кол койгон. Ал эми бүгүн 9 апрелде жалаага кабылдым деген дарыгердин жеке каты жарыяланган. Анда дарыгер абалы оор экенин айтып, билдирүүсү коомчулукка жетүүсүн өтүнгөн. Кат жазган дарыгердин учурда ден соолугу кечээ күнгө караганда жакшырып калганын анын кесиптеши кабарлады. Ал эми Супер КЖ порталы вирус жуктуруп, учурда бейтапканада жаткан дарыгер менен байланышып, анын абалын билип, кээ бир маалыматтарды алды. Биздин жолдогон катыбызда абал кандай болгону тууралуу жазылган. Учурда ажы тойго барып, вирус жуктуруу алгансың деп айыпталып жаткан дарыгер экөөбүз эки башка палатада жатабыз. Жаңы эле кесиптешим менен сүйлөшсөм, абалым бир аз жакшы болуп калды, деди. Ал көңүлүм жайына келип, дене табым бир аз түштү деп айтканын өз оозунан уктум. Өзүмдүн ден соолугум дагы кечегиге караганда дурус. Кечээ абалым начар болуп, кыйналып, шалдырап жаткандыктан мени башка палатага өзүнчө которушту. Биз жазып жаткан нерселер майда эмес, маанилүү, көңүл бура турган маселе. Дарыгер ажыдан келген кошунасынын үйүнө чай ичкени кирген деген маалымат такыр туура эмес. Жүрөгүбүздү жанжыккан жалган маалымат болду. Жалган маалымат бизди чогуу биргеликте бийлик өкүлдөрүнө кат жазууга түрттү. Чынында ал жерде бизге эч кандай шарт түзүлүп, уюштуруу иштери жакшы жүргөн эмес. Дарыгерлер кайсы эшиктен кирип, кайсы эшиктен чыгуусу, кайсы жерден кийим алмаштыруусу боюнча баары каралышы керек болчу. Ал жерден дарыгерлерди авариялык абалдагы имаратка киргизишкен. Башка каражат эмес, имарат хлорлонуп дагы тазаланган эмес. Ошол жерге дарыгерлер аралашып, баары эле шектүүлөрдүн анализ алышкан. Ошондо адамдык факторлор таасир берип, вирус жугуп калган. Анткени эч кандай коргоочу шарттар түзүлгөн эмес. Мына ушул нерселерди моюндарына албай, дарыгерлерди кошунаңдан жуктургансың деп күнөөлөп жатышат. Анализ алган дарыгерлер андан кийин биздин жаныбызга келип иштеп, вирус андан ары тарап жатат. Ал жок дегенде обсервацияда туруш керек болчу да. Биз өзүбүздөн дагы, бала чакабыздан коркобуз. Бала таттуу да, алар жашасын дейсиң. Кандай болот деп саны аркап ойлонот экенсиң. Бул вирус ушундай жаман экен, ар кимде ар кандай өтөт дешти. Эски оорулар козголоорун сездим. Ушундай жаман дарт экени маалымат булактары аркылуу тынымсыз айтылып жатты. Ушул нерсеге кайдыгер карабай, шарт түзүп, андан кийин гана адистерди жөнөтүш керек болчу да. Анткени умрадан келгендер менен дарыгерлер бир эшик аркылуу киришкен жана дарыгерлер ошол жайда кийинишкен. Дарыгерлер умрадан келгендер өткөн эшиктен киргенде эле баары өлдү да. Дагы текшерсе көп нерсе чыгат. Аны жашырып, дарыгер кошунасына кириптир деп айтканы туура эмес. Жугузуп койгону бир, жалган маалымат эки болуп, өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп жатабыз. Үй бүлөбүздү ойлонуп, дүрбөлөңгө түшүп жатканыбыз да жалган эмес. Үйдөгүлөргө жугуп калса кандай болот деп кабатыр болуп жатабыз. Акыбалыбызды айтсак, балдар жугуштуу оорулар стационарынын башчысы уккан жок. Анткени ал учурда башчыбыз кызуу абалда жүргөнүн байкап жаттык. Маселе айтсак, көңүл бөлбөй кайдыгер карап жатты. Ал чогулуштарга барып, иш кылып жаткандай түр көрсөтчү. Чынында андай эмес эле. Биз толук корголбой жатабыз десек, буйрукту окууга деп буйрукка таянып, маселени укпай койчу. Ал мас абалында болуп, көп учурда көңүл бөлбөй койду. Биз обсервацияга жаткандан 2 күн өткөндөн кийин гана келди. Ошондо дагы жөн жаткырбадыңар деп кекетинди. Обсервациядагы жарандар ал учурда ыйлап, аябай жаман акыбалга түштү. Анда дагы өзүңөрдөн да кайдыгер мамиле кылдыңар деп жаман көрүштү, деп билдирди окуя тууралуу айтып берген дарыгер. Дүйнөнүн булуң бурчундагы мамлекеттер COVID-19 вирусунан улам катаал чараларды киргизди. Учурда унаалар, поезддер, учак каттамдары токтоп турат. Заводдор жабылып, миллиардтагандар үйдөн чыкпай отурушат. Бул жер планетасынын кыймылына таасир этүүдө. Кыймыл токтоп калгандыктан жер кыртышындагы вибрациялар кескин азайды. Жердин салмагы 6 миллиард триллион тонна экенин эске алганда, бул адаттан тыш көрүнүш. Бельгиядагы Королдук обсерваториянын окумуштуулары биринчилерден болуп, жер азыраак титиреп калганын байкашкан. Бул көрүнүш дүйнөнүн ар башка тарабында катталды. Непал, Франция жана Кошмо Штаттарындагы сейсмологдор айырманы байкашып, адаттан тыш көрүнүшкө таң калганын билдиришти. Непалдын окумуштуулары жердин титирегени азайып калганын төмөнкү графикада көрсөтүштү. Аба тазаланды, океан тынчыды. COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө кабыл алынган чаралар дүйнөдөгү жаратылышка таасир этип жатканы талашсыз. Спутниктен тартылган сүрөттөр абада зыяндуу делген азот диоксиди азайганын далилдейт.
Бул зыяндуу газ унаа, автобус жана заводдордон бөлүнүп чыгат. Дүйнөдөгү кымкуут шаарлардагы тынчыганы байкалды. Чоң шаарлардагы океандын түбүндөгү үндөрдү изилдеген окумуштуулар айырма бар экенин айтышууда. Сейсмологдордун жаңы изилдөөсү жер толугу менен титиребей калды дегенди билдирбейт, бирок азыраак титиреп калганы окумуштууларга жагымдуу жаңылык болду. Себеби чоң шаарлардан чыккан үндөрдөн улам жердин кыртышынан чыккан добушту угуп изилдөө жүргүзүү абдан татаал. Жер кыртышына жөнөтүлгөн сигнал тоскоолдуксуз артка кайтып келип жатат. Демек көбүрөөк маалымат чогултса болот, дейт сейсмолог Анди Фрасетто. Окумуштуулар көчөдөгү унаалардын азайганы, тыгындар жок болгону, алардын изилдөөсүнө чоң жардам болуп жатканын айтышууда. Албетте, адамдын кыймылы мезгилге карата өзгөрүп турат. Мисалы кышында кыймыл азайганы байкалат, бирок окумуштуулар мындай өзгөрүүнү мурда байкабаганын айтышууда. Медиктер коронавирус жуктуруп алган кыргызстандыктарды вируска каршы препараттар менен дарылап жатышат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Клиникалык протоколго ылайык вируска каршы препараттар менен дарылоо сунушталат. Алар лапинавир, ритонавир жана гидроксихлорин. Муну симптомдук дарылоо деп коет. Тагыраагы белгилерге жараша колдонулат, деди Каратаев. Ал ошондой эле өлкөдө вируска каршы препараттар жетиштүү экенин айтып, антибиотиктер менен башка каражаттар запаста турганын кошумчалады. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 298ге жетти. Анын 5-өө көз жумду. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн атайын эсепке түшкөн акчанын жалпы суммасы 9 апрелге карата 106,808,450 сомду түздү. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Марлен Амандыков маалымдады. Анын ичинен комиссиянын чечими менен 38,559,300 сом медициналык кызматкерлерге кошумча каражат катары төлөөгө бөлүнгөн. Анын ичинен 1,900,000 бөлүнүп берилди, деди министр. Ал эми Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин карамагында ачылган экинчи депозиттик эсепке бүгүнкү күнгө карата 7,839,000 акча чогулган. Жума ичинде коменданттык саат учурунда 4 милиционер кармалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда колго түшкөн укук коргоочулар мас абалында болушкан. Учурда ИИМдин ички иликтөө кызматы кызматтык териштирүү жүргүзүп жатат. ИИМден окуянын чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин убадалашты. Алдын ала айтылган боюнча сөз 2 бөлөк факты боюнча болуп жатат. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарлары менен Сузак, Кара Суу, Ноокат райондоруна 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилди. Бул аймактарда саат 20:00дон 7:00га чейин көчөгө чыгууга тыюу салынган. Күндүз ооруканага, дарыканага жана дүкөнгө гана барууга уруксат берилген. Коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы күрөшүүдө ушул жана кийинки жума эң маанилүү. Буга байланыштуу жарандарыбыздан сабырдуу жана жоопкерчиликтүү болууну өтүнөм. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев экономикалык ишмердүүлүктү калыбына келтирүү маселеси боюнча кеңешмеде айтты. Анда бүгүнкү күндө экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүүгө багытталган чаралардын экинчи пакети иштелип жатканы айтылды. Кабыл алынган чечимдердин көпчүлүк бөлүгү бизнеске салыктык милдеттемелери, отчет берүү жана насыяларды төлөө боюнча өздөрүнүн пландарын жакынкы аралыкта өзгөртүүгө мүмкүндүк берди. Тилекке каршы бардык жоготууларды жабуу үчүн өлкөбүз ири ресурстарга ээ эместигин баарыбыз түшүнүп турабыз. Бирок биз болгон күч аракетти жумшоого тийишпиз. Инфекциянын жайылуусуна каршы күрөшүүдө ушул жана кийинки 2 жума маанилүү. Буга байланыштуу жарандарыбыздан сабырдуу жана жоопкерчиликтүү болууну өтүнөм, деди Абылгазиев. Өкмөт башчы белгилегендей, бүгүнкү күндө өкмөт жакан жана орто бизнести колдоонун үстүндө иштеп жатат. Каралып жаткан бардык демилгелер бизнес чөйрөсүнүн сунуштарында негизделген. Учурда экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүүгө багытталган чаралардын экинчи пакети иштелүүдө. Казакстандын Кызыл Ордо шаарынын дарыгерлери коронавирус менен жабыркаган бейтаптын төрөтүнүн кабыл алышты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кош бойлуу аял төрөтүүнө сасык тумоонун белгилери менен келген. Анын дене табы 38,1 градустан түшпөй койгон. Ал атайын анализ тапшырып, коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болгон, деп жазылат маалыматта.
Мындан улам бейтап өзүнчө даярдалган палатада көз жарган. Дарыгерлер вирусту жуктуруп албоо үчүн коопсуздуктун бүт эрежелерин сакташкан. Жарык дүйнөгө салмагы 2 кг 900 грамм болгон эркек бала келген. Азыркы тапта эне баланын абалы жакшы. Ымыркайдан тиешелүү анализдер алынып, анын жыйынтыгы күтүлүп жаткандыгы айтылган.